Кыргызстан ар улуттуу элдин орток үйү болуп саналат. Жергебизде кылым карытып жүздөн ашуун этникалык топтор жана улуттар бирге жашап келет. Ар биринин өзүнө таандык тили, маданияты, салт санасы жана тарыхы бар. Бирок бул ар түрдүүлүк бизди бөлбөйт, тескерисинче бириктирет. Биздин ар күнүбүз чогуу өтөт. Эмгектенебиз, балдарыбызды тарбиялап, келечекке бирге кадам таштайбыз. Биз ар түрдүүбүз, бирок биргебиз. Биз кыргыз жараныбыз. Кыргыз жараны болуу үчүн кайсы улуттун өкүлү болгонуң маанилүү эмес. Жаран катары мекениң жана коомуң үчүн салган салымың маанилүү. Кыргызстандын эли өлкөдөгү бардык этностордун өкүлдөрүнөн турат. Кыргыз жараны бул суверендүү Кыргыз Республикасынын жараны. Ал үчүн жарандык терең маани жана баалуулукка ээ түшүнүк. Ал этникалык, диний, аймактык, жыныстык же башка айырмачылыктарына карабастан Конституция менен кепилденген бардык укуктарга жана милдеттерге ээ. Жарандуулук бул паспорттун өзү эмес. Бул адамдын өз өлкөсү менен болгон байланышына, ата журтуна болгон сүйүүсүнө жана коомдук турмушка жигердүү катышуусуна байланышкан түшүнүк. Жарандык активдүүлүк бул үй бүлөгө кам көрүү, табиятка аяр мамиле кылуу, мамлекеттин алдындагы милдеттерди аткаруу жана мыйзамдарды сактоо. Дал ушул баалуулуктар чыныгы жарандуулуктун негизги өзгөчөлүктөрү. Жер жүзүндө миңдеген калк жашаганы менен мамлекеттердин саны 200-гө жетпейт. Андыктан ар бир мамлекетте ар кайсы улуттардын өкүлдөрү байырлап, алар кайсы улуттун өкүлү болбосун өз мекенин сүйүп, анын чыныгы патриоту боло алат. Анткени мекенге болгон сүйүү бардыгыбызды бириктирген жалпы баалуулук. Кыргыз жараны болуу тарыхыңды унутуу эмес. Тескерисинче, өз тилиңди, маданиятыңды, салтыңды урматтоо менен бирге Кыргызстан менен байланышкан жалпы келечекке ачык болуу. Кыргыз жараны болуу бул өз мамлекетинин символдору болгон гимнин, туусун, гербин, расмий тилин, тарыхын жана маданиятын сыйлоо. Бул тең укуктуулук, биримдик, ынтымак жана бири-бирине колдоо көрсөтүү. Кыргыз Республикасында басмырлоого, кастыкка же зомбулукка чакырган улуттук, расалык, диний жеккөрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөөгө тыюу салынат. Мой друг, который в этом зале тренирует, Маралбек Давыткулов, казах по национальности. Анвар Ибраев, казах по национальности. Малик Барбашев, кыргыз по национальности. Али Парсуков, кумык с Дагестана, приехал по национальности. Я, Шабан Шадманов, мы турки, с одной деревни вместе мы приехали. Для нас нет границ национальности, этнической принадлежности. Мы выступаем за нашу страну, гордимся, что выступаем за нашу страну, поднимаем флаг нашей страны. Какой бы национальности мы ни являлись, люди, живущие в Кыргызстане, мы все, я считаю, являемся кыргыз-жараны. Это означает, что мы все одно целое, все национальности, живущие в Кыргызстане. И каждый, кто где трудится, кто в науке, кто в культуре, кто в промышленности, кто в экономике, и каждый вносит свой вклад в развитие для будущего процветания нашей республики. Кыргыз жараны бул улутуна карабастан өзүн Кыргызстандагы бирдиктүү коомдун мүчөсү катары сезген ар бир адам. Бул ишеним, урмат, сый жана өзүң болууга болгон эркиндик. Бул мекениңе, туулуп өскөн жериңе жана өз маданиятыңа болгон сүйүү. Биз бардыгыбызга жалпы болгон баалуулуктарды бирге жаратабыз, келечегибизди бирге курабыз.